Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Assalamu alaikum, урматтуу ГКН башчысы Камчыбек Кыдыршаевич. Мен Сарай эл өкмөтүнүн башчысы Тургунбаев Замирбек Жолболдуевич. Сизге кайрылуумдун себеби мен эмгек өргүгө чыгып, Кыргызстандагы врачтардын көрсөтмөсү менен чет мамлекетте Кыргызстандан сырткары бизде аппарат жок экен, ошол жерге барып дарылан деген көрсөтмөсү менен дарыланганы бул жака келгем. Мен кеткенден кийин Кыргызстандан сиздин альфа кызматкерлери менин башкарган айыл өкмөттүн кеңсесине менин кабинетиме барып тинтүү жүргүзүшүптүр. Андан кийин мен энемдин үйүнө келип тинтүү жүргүзүшүптүр. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизди Кыргыздын мыкты уулу деп билетилем. Себеби сиз энеңизди оозуңуздан чүрбөй, энеңиз менен мактанып, энеңиздин ар бир сөзүн сүйлөп, Текебаев сенен кыйын деп айткан энем деген сөздөрүңүздү билемин. Ушундай энесин сыйлаган мырза катары өтө катуу сыйлаш элем. Сиз 8 мартта баатыр энелерди топтоп көп жылдан бери көңүлүн алып жүрөсүз. Мен 5 жылдан бери сизден үлгү алып, ушуну жакшы көрүп, 5 жылдан бери ушул энелерди өзүм каражатыман, өзүм чөнтөгүмөн сиздей болуп чай берип, көңүлүн алып жүрөм. Бирок кечеги күнү сиз башкарган ГКНБ альфа кызматкерлери 68ге чыккан мен энемди алсыз, кеше жакындан небересин жоготкон энемди маскачан кирип, автоматтары менен кирип, үрөйүн учуруп, коркутуп, үйдү тинтүүгө алышыптыр. 2 класстагы оккан баламды коркутушуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден күмөн санап калдым. Себеби энени сыйлаган адам bunday enege мамиле кылбайт болчу. Биздин альфа кызматкерлерине, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, кечеги 4-октябрь болгон, 5-октябрь болгон топлоомдо кайда жүрүштү? Баткенде, Чырчыгуда, ал жерде кайда жүрүштү? Террористтер жок, аларды кармаганда кайда жүрүшү? Сиз башкарган ГКНБ бүгүнкү күнү 68ге чыккан алсыз эне менен 2 класс окуган балдары гана күчү жетип калганбы? Эгер мен кылмышкер болгон болсом, ал энемде эч кандай күнөө жок. Энем мени төрөп, багып чоңойткон. Эми өзүңүздүн энеңизди, тагыраак айтканда, раматылык болуп кеткен энебизди жайы жанаттан болсун. Аллах Таала өз рахматын алган болсун. Ошол энебиздин тирик маалындагы өзүңүз барып эркелеп, сырдашып турган маалыңызды эстеңиз дагы 68ге кирген менин алсыз энеме автоматта коркутуп аткан сиздин балдарыңызды эстеп туруп, bir özünüz чечим чыгарыңыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен айыл өкмөт болуп иштеп, бюджетке сырт кетип аткан 32 миллион сом, тагыраак айтканда 78 миллион менен бюджетти алып, 110 миллион сомго көтөргөн жигитмин. Эгер мен айыл өкмөттө иштеп аткан маалда менин туугандарым, бир туугандарым же мен бир кыймылсызга ээ боло турган болсо, мен бардығын тапсаңыз мамлекетке өткізіп алыңыз. Мен разымын. Мен ошол атамдан калган эски үйдө жашап жүрөмүн. Ал жерде иним келинчеги жалгыз төрөгөн. Аны да коркутушуптур. Эч нерсе табышпай, кетишип, бүгүнкү күнү мен ОПГ деп каякта бир курал жарактар салып коюшуптур. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 2010 жылы сиз Садыр Нуркожоевич, Талант Мамутов угунтуп калганда мен да угунтуп калганмын. Ошол малда мага пистолет салып, мени камашкан. Мен бирок сотто өз актыгымы далилдеп, пистолет меники эмес экенин далилдеп, жогорку соттун актан келген баламын. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден бир гана нерсени суранам. Энелерге тийбеңиз. Алсыз энелерге, жаш балдарга тийбеңиз. Балдарыңыз тыйып коюңуз. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, дагы бир жолу суранам. Энелерге тийбеңиз. Өзүңүз энеңизди коюп көрүңүз ошол жерге. Мен дарыланганы гана келгенмин. Мага повестка берсе деле бармакмын. Кече Мунардын үйүнө кириптир. Мунарды билем мен. 3 бала, 3 кызы бар. Кичинекей. Анын дагы ошондой жаш балдарды коркуптур. Биздин ГКНБ эмне бүгүнкү күнү кемпирлер менен жаш балдарга гана күчү жетеби? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, энемин астында, раматылык энеңиздин астында отуруп эркелеген күнөрүңүздү эстеңиз дагы ошонун ордуна менин энеми коюп көрүңүз.
Kırgızstanдағы барлық енелерге, урматтуу Камчыбек Кыргызчаевич, тийбеңиз. Суранам, тийбеңиз. Мен дарыланып барамын. Эч жака качпаймын, урматтуу Камчыбек Кыргызчаевич. Энеме тийбеңиз. Балдарыңызга айтыңыз, энелерге тийбесин Кыргызстандагы. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Сиздер келип энелерге тиесиң. Энелерге гана күчүн көрсөтөбү. Мен барамын. Кааласаңыз пиширип жеңиз, кааласаңыз атып салыңыз мени. Бирок энелерге тийбеңиз. Тийбеңиз энелерге. Мен сизден суранамын. Тийбеңиз. Аларда эч күнөө жок. Тийбеңиз энелерге.